Уланбек Эгизбаевдин көзү өткөндүгүнө 1 жыл болду. Азаттыктын иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевдин көзү өткөндүгүнө бүгүн туп-туура 1 жыл болду. Анын жылдыгына арналып бүгүн кичин мекени Кочкордо Куран окутулат. Ага экс-президент Роза Отунбаева баш болгон айрым саясатчылар, кесиптештери катышат. Улан Эгизбаев 2018 жылы 22 июлда Ысык көлдө көз жумган. Ички иштер министрлиги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, журналист сууга чөгүп каза болгондугун жарыялаган. 1 жылда Уланбек Эгизбаевдин элесине арналган журналисттик иликтөөлөр фонду түзүлдү. Фонд Кыргызстандагы иликтөө журналистикасын өнүктүрүү, коомдогу коррупциялык жана мыйзамсыз көрүнүштөрдү ашкере кылган демилгелерди колдоо жаатында иш жүргүзөт. Уюм иликтөөчү журналисттерге ыйгарылуучу Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөө сыйлыгын негиздеген. Ал жыл сайын Эгизбаевдин туулган күнү 12 февралда тапшырылат. Быйыл биринчи сыйлык Азаттыктын дагы бир журналисти Ыдырыс Исаковго берилди. Президент Сооронбай Жээнбеков Уланбек Эгизбаевдин көзү өткөндөн кийин эрдик медалы менен сыйлап, анын ата-энесине тапшырган. Уланбек Эгизбаевге арналган «Чындык деп жанган өмүр» китеп кыргыз жана орус тилдеринде, Азаттык медиа мекемесинин демилгеси жана Сорос Кыргызстан фондунун каржылык колдоосу менен жарык көрдү. Бул китепте анын кыска өмүрүндө калтырып кеткен эмгектери, жемкорлукту, мыйзамсыздыкты ашкерлеген видео иликтөөлөрү, даректүү тасмалары жазуу түрүндө киргизилди. Булак Азаттык.орг сайты. Бүгүн Уланбек Эгизбаевдин жубайы Сапаргүл да жолдошуна арнап атайын Facebook баракчасына пост жазды. Аны үзбөй, өзү жазгандай кылып туруп окуп берейин. Ысык көлгө эс алып келели деди курбу кызым. Жок деп шашыла жооп узаттым. Бир кезде сагына косалана берген колум бүгүн мага өгөй да, чоочун да сыяктуусун. Кечире алсаң кечир мени, мен да сени кечирген күнү сага барам. Акыркы жолу эми бир жолу сууга түшүп келейин, анан балык жегени барабыз деп, жылмайган бойдон көл тарапка кеткенсиң. Күткөн бойдон калгамын. Андан бери азаптуу 1 жыл өттү. Карлуу, эмгекчил колдоруң менен жетелеп кетчүдөй күткөн, ишенбеген, кабыл албаган, сагынычка толгон бул жыл өмүрүмдүн эң оор жылы болду. Белек талпынып, кадам таштаганга аз калды. Караңгы күндөргө кооз боек берип, сеникине окшош курч карашы менен татыктуу жашашым керек экендигин күн сайын эстетип, үмүт берип, кадимкидей чыйралтып турат. Дагы бир жүрөгүмдү жылыткан нерсе, элиң сени текши сүйөт, урматтайт. Ошон үчүн дагы арабызда түбөлүк жашай бересиң. Улан деп билдирүү калтырган Сапаргүл.